9-11 класстын окуучулары үчүн уюштурулган эл аралык билим берүү жарманкесине коңшу мамлекеттердин алдыңкы университеттери келишкен. Алар бүтүрүүчүлөрдүн алдыда кесип тандоосуна багыт көрсөтүү максатын көздөшөт. Анткени өспүрүмдөр мектепти аяктар маалда кесип тандоо түйшүгүнө кабылышат. Ушундай нерселер Ош шаарында көп эле болуп турса, бүтүрүүчүлөр үчүн аябай жакшы болот эле деп ойлоймун да. Ар кайсы мамлекеттерге барып, ошол жактын бардык бизде жок кесиптерди ошол жактан алып келишип, маданиятты өнүктүрсө жакшы эле болот деген ойдомун. Аталган иш-чарага Казакстан, Өзбекстан жана Орусия мамлекеттеринин алдыңкы окуу жайлары катышууда. Арасында Казакстандын Абай университетинен дагы келишкен. Аталган окуу жайга Кыргызстандан буга чейин барып билим алгандар бар. Мындан ары дагы тажрыйба алмашууда студенттерди көбүрөөк билимге умтулуусуна тартуу үчүн дагы келишкен. Биздин айырмачылыгыбыз, биз биринчи орундамыз. Педагогикалык вуздардын арасында Казакстандын педагогикалык вуздардын арасында биз биринчи орундамыз. Сол үчүн энди биздин беретін деңгейimiz, жаңа білім деңгейimiz өте жоғары. Көп емес, бірақ бар. Сол үшін организаторларға рахмет. Осылай Кыргызстандын азаматтарын биздин университетпен тааныстырып келип отурганбыз. Эл аралык билим берүү жарманкесинин негизги максаты Евразияске кирген мамлекеттердеги болочок студенттерди тааныштыруу. Ал эми Орусия жана Казакстандан келген өкүлдөр өз университеттери жөнүндөгү суроолорго жооп узатып, маалымат берүүдө. Келген мектеп окуучулары өздөрүнө кызык болгон университеттер жөнүндө келин маалымат алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Бул алгачкы жолу мен укканыма караганда биз Ош мамлекеттик университети мындай ярмарканы жыл сайын уюштурабыз. Бирок мындай масштабта, Евразиясынын масштабында бизде менин билишимче биринчи жолу болуп атат. Өткөн жылы пландаштырганбыз, бирок пандемияга байланыштуу өткөн жылы болбой калды. Мына быйыл кийинки жылдан абдан кеңейет деген мүмкүнчүлүктөр бар. Бир эле Россия, Казакстандын жогорку окуу жайлары менен эмес, Европанын да окуу жайлары кийинки жылы келип, ушул жерге өздөрү жөнүндө маалыматтарды беришет деп айтып жатышат уюштуруучулар. Эске салсак, жогорудагы бүтүрүүчүлөргө кесип тандоодо жол көрсөтүүнү көздөгөн эл аралык билим берүү жарманкеси биринчи жолу уюштурулуп жатат. Ош шаарында 23-24 мартта өтөт. Ал эми ушул эле жарманке Бишкек шаарында уланат. Айымкан Исралкызы, Азан Бужирков, Ынтымак.